Токаевка казак эли аябай нааразы болушту. Биз террорист эмеспиз деген плакаттарын көтөрүп чыгышты. Сиздердин убактыңыздар аябай биз үчүн маанилүү. Ошондуктан сиздер үчүн кыскача кабар жөнөттүк. Албетте видеого лайк басып коюңуздар. Казакстандын бардык аймактарында абал туруктуу. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн ички иштер министри Эрлан Тургунбаев билдиргенин жергиликтүү маалымат булактары жазышууда. Анын айтымына караганда, укук коргоо органдары басып алынган бардык административдик имараттарды бошотушту. Ал эми коммуналдык чарбанын иши калыбына келтирилип жатат. Сиздерди сабырдуу болууга жана өзгөчө террордук операциялар жүрүп жаткан жерлерде сак болууга чакырам. Чагымчылдыкка алдырбагыла. Бардык шектүү фактылар жана адамдарды полиция кызматына билдиргиле деген министр. Буга чейин министр башаламандыкта 5000ден көп адам кармалганын айткан. Эске сала кетсек, Казакстандын шаарларында бир нече күндөн бери нааразычылык акциялары өтүп, ал полиция менен кагылышууга жана тополоңго чейин жеткен. Өлкөдө өзгөчө абал жарыяланып, өкмөт отставкага кеткен. Подписаться деген кызыл жазууну басып, сөзсүз түрдө жанындагы коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Жана видеого колдоо иретинде лайк басып кетиңиздер.